Достор, биз сиздерге абдан сонун миграция боюнча жакшынакай маалымат берип жатабыз. Семэкспресс компаниясында иштеген Мирлан Сайпидин инилерибиз болуп, бул жакта инилерибиз чогуу ачкан компания. Биринчи сериясында абдан сонун маалыматтарды берди. Азыр экинчи серияны улантып коелу дагы. Аягында ушул компаниянын адресин жазып коебуз, анан телефон жазып коебуз, өзүңүздөр чаласыздар. Анда уланталы кандай жол менен келген, же болбосо кандай визалар менен келген, мекендештерге жардам берип атасыңар. Жакшы суроо. Же жалаң эле турист болуп келип, анан кейстерин өзгөртүп аткан мекендештерби, же башка жол менен келген мекендештерге да жардам бересиңер? Ар кандай баке, туура суроо бердиңиз. Көпчүлүгү бакындай да азыр эми баарыбызга белгилүү Мексика аркылуу келишип атпайбы? Көпчүлүгү. Мексиканы келген актында өттүү жолдор бар. Мыйзамда өткөндөр бар, мыйзамсыз өткөндөр бар. Пароль менен өткөндөр бар. CBP деген чыкты. Аны менен өтүшөт. Анан ага да болбой маалыматы жоктор көбүнчөсү. Мен тажрыйбам ошондой, маалыматы жок болуп, мыйзамсыз өтүп кеткендер дагы толтурат. То есть биз деген ошондойлор менен иштешебиз. Көпчүлүгү ошондойлор. Себеп деген алар уже кирип дальше кантип мыйзамдаштырыш керек, ошол маалымат жок болуп калатпайбы? Мексика аркылуу келгендер, мыйзамдуу жана турист болуп B1, B2 деп ошол менен келгендер. То есть кандай түр менен келсе деле бөлүнбөйт экенсиңер. Бөлүнбөйт андай. Анан дагы бир маалымат айтып коеюн, аябай маанилүү да. Жакшы. Айтып коеюн дегеним, ар ким бияка келген мигранттардын көпчүлүгү биякта калам деген ою болгондор документтин ар кандай жолдор менен тапшырат да. Башпаник, дин жагынан кысы, жыныстык жагынан кысы. Ошолордун баары болот да, анан ал өзүнүн ою биз ал жөнүндө могу тапшыр же тигиге тапшыр деп айта албайбыз, андайга мыйзамда жол бербейт бизге. Ал өзүнүн маалыматы менен келет, мен мону тапшырайын деп атам деп, ошону туура жол менен туура жазылышын, которулушун ошолорго жардам беребиз да. Анан кийин дагы бир маалымат, ар бир келген мигранттар менен биз өз алдынча иштейбиз. То есть бирөөнүн маалыматы бирөөгө кетпейт, бирөөнүкү бирөөгө кетпейт. Ушул жерде отуруп ар ким менен өзүнчө мындай жеке индивидуальный мамиле болот да ар бирине. Бул аябай маанилүү. Абдан маанилүү да, кээ бир мекендештер минтип калат атпайбы? Кээ бир мекендештер Мексика менен келет дагы баягы анча-мынча маалыматы барлар, бир жумада права алып, 2-3 жумада жана сошул эмесин алса да болот экен да. Сошулундагы 5 жылдык расширенный работасын. Кээ бир ошолорду билбей убакыттарын өткөрүп, же жакшы жумуштарга кире албай кыйналып атышпайбы? Өзү эми бияка Америкага кирип атканда ар кандай шарттар менен киришет да. Азыр эми биздин кардарлардын көпчүлүгү ушу Мексикадан келгендер болуп атат да. Анткени тур виза же студенттик виза менен келгенге караганда Мексикадан келгендердин саны абдан көп. Биз баары менен иштеп атабыз. Дилзат айткандай, баары менен индивидуально мындай жеке отуруп алып, ушул жактан эң ага ыңгайлуу жол менен кетип атабыз да. Кээде бир эле убакта 2 жол менен кетип атабыз. Мисалы Мексикадан келгендер 220 деп, мисалы пароль жок. Мындайча айтканда, мыйзамсыз секирип кирди деп коюшат. Ошондой менен кирип атышат. CBP аркылуу кирип атышат. I-94 менен пароль менен мисалычы. Булардын бир аз өзгөчөлүктөрү бар. Документтерди тапшыруу жагынан акыр аягы баары эле барып сотко эметишет. Иши сотко барат, бирок ошо тапшыруу жактары, кагаздары башкача болот да. Ошол эле убакта биз мисалы студенттик виза менен келген, турист визасы менен келген болсун, G визалар деп коет, дипломаттык визалар мисалы, түрү көп. Алар менен келгендердин алардын кичине мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк. Мисалы Мексикадан келгендердин баары эле эки эле жолго бара алат. Биринчиси бул башпанек, жана 5 негизи бар, ошонун негизинде сиз айткан. Экинчиси бизче воссоединение деп коет, орусчачы. Англисчеси family based immigration деп коет. Бул жакта жубай болуп калса же кийин үйлөнүп калса, ошондой да жолу бар. Мисалы жана турист визасы, башка бул статус менен киргендердики жолдор аябай көп. Employment based деп, мисалы бир жумушчу таап алып, спонсор болуп жумушка кирсе болот. Аябай чыгаан, таланттуу адам болсо, EB1, EB2, National Interest Waiver деген эмелер бар, визалар. Аларды уткандан кийин дароо эле грин картага тапшырса болот. Эми бул аябай чоң тема алмаз байке. Баягы биз айткыбыз келген, биз баардык биздин мекендештерге кандай келбесин жардам бере алабыз. Эми унутпайбы, достор, мен дагы видеолор чыгарып, түз эфирлер кылганда бөдөнөнү сойса да касапчы сойсун деп көп айтып калып атпайсызбы? Мен эми көп нерселерди билем дечи.
Бирок үстүртөн билип калышы мүмкүн да. Бул биздин инилерибиз деген неме да? Баягы күн сайын ошондой иштер менен алек болуп атасыңар, мекендештер ар кандай жолдор менен келген, баягы кейстер ар кандай болуп калат. Анан силер толугураак маалымат бересиңер да. Ошон үчүн мен абдан сүйүнүп атам. Ушул силердин ачканыңар абдан сонун болду да. Мен аябай түйшүктөн кутулдум, бүт баарын силерге жиберип туруш керек. Анан меники ушундай эме болчу, мечта. Кыргызча кандай болот? Мечта. Кыялдануу. Ушундай нерсе ачылса, анан экинчиси мекендештер бул жака келгенде билбейт да, Америкага келгендечи. Например, ошол мекендештерди тосуп алуу деген бир эме ачылса деп. Анткени мекендештер өзлөрү айтат. Ой, биз деген кетмен чаап айылда жүрсөк, анан килтеген эле Америкага барып калсак, тааныштар жок болсо аэропорттон чуалып кайра барабыз деп. Например, алар деген кээ бир мекендештер айтат, акчасын деле төлөп бермекпиз. Ошондой ассаңар сонун болмок деп аябай көп айтышат. Бизди аэропорттон тосуп алып, апарчу жерге апарып, кичине баягы түшүндүрүп берип, кандай болот, маяк барсаңар мындай болот, тамакты мияктан ичесиңер, тигүү адаптация алып, даже квартира таап, анан жумуш таап берсеңер, акчасын деле төлөп бермеңиз айланайын дегендер көп да. Силердин ачылганыңарга абдан кубанып жатам да. Биздин Алмаз баке кыялдануубуз ошондой. Элге пайдабыз тийсин, өзүбүз да кичинекей оокатыбызды кылып дегендей, анан келечекте буюрса ошого эле барабыз деген чоң үмүттөбүз. Кыргыздар келип коңгондон баштап эле буюрса алардын көйгөйлөрүн чечип, баардык баягы аларга биякта керектүү шарттарды түзүүгө бир толук бир кызматтарды сунуштаганга буюрса баратабыз. Азаматсыңар, мен дагы кыялым ошондой болчу да. Мындай жумуштарды негизи силер эмес, жөнөкөй биздин баягы карапайым жигиттер эмес, биз да баарыбыз эле карапайым жигиттербиз да. Чынбы? Муну мамлекет кылыш керек болчу да, негизиненчи. Мен ушуну көп ойлоном да. Мамлекет деген мамлекет да чоң комбайн. Мен ар дайым айтып келем, баягы биздин президенттерге да туура эмес маалымат жетип атат. Биздин миграционный служба Европага бар эле бүлдүргөн, тедиргенден башка эчтеке жумуш кылбай эле да, ачыгын айткандачы. Ошолор жасаш керек болчу. Алар деген чоң машинада, чоң зданияларды алып же салып, жана Америкадан жок дегенде бир 4-5 штатка мекендештер көп келген. Калифорния, Иллинойс, Чикаго, Огайо, Нью-Йорк, Филадельфия деп, же Флорида деп ушундай приемный пункттарды ачыш керек болчу. Ошол жакта бүт болуш керек болчу да. Адамдарды тосуп алуу, жайгаштыруу, хотя бы 1-2 күнгө жайгаштыруу, тамактарын берүү, адамдар өзлөрү деле төлөп берем деп чыкмак. Ана ошолорго жумуш таап берүү, квартира таап берүү, жана документальный маселесин ошол эле жерден чечип берүү, адвокат таап берүү абдан сонун болмок. Эми силер баштап келатсыңар, азаматсыңар. Ишиңер алдыга эле жылып, мындан ары да күчөп, Кудай буюрса ошондой идеяны, ошондой ой максаттарды силер жасайсыңар го деп ишенем да. Сизге чоң рахмат. Анан жердештерге айтам деген, анан бизге каталар келип атат да. Анан көпчүлүгүн эле маалымат жоктугунанбы же мындай серьезный мамиле кылбагандыктанбы дейм да. Мен айтарым келгенде, могу биринчи кадамдардыга аябай көңүл буруш керек. Биринчи кадам бул деген келечекке дагы жакшы, эртең бияктан иштейм, компания ачам, анан ар кандай да жолдор бар да. Врач болом же башка болом дейт. Эгер биринчи кадамдардын мыйзам бузуу менен башталган болсо, туура эмес кеткен болсо, кийинкиге аябай чоң тоскоолдуктар болот да. Ошон үчүн миграционныйдан, соттон берген кереги жок деген кат болсо деле ыргытпай аны биз кыргыздар ыргытып жиберебиз го сразу. Аны салып бир жерге коюп аябай так болгон документке, срокторуна, башкасына жакшы да, бул башында эле. Анан кийин жеңил болот. Мен да айтып атпаймынбы, жана биз деген Сайпидин экөөбүз подкаст кылып келдик 1,5 саат. Мекендештерге жакшынакай маалымат берип, мен баштан эле айтып келем, Кыргызстандан чыгып атканда эле бир ежедневник ачып койгула. Ар бир нерсени жазып тургула. Кийин деген мындай болуп калат да. Туристтик виза менен келди, диез 160-форманы толтурду, 100дөн ашык суроого жооп берди. Аяктан кээ бирлер удуруп коет. Анан бул жака келип кийин баягы кейстери болуп, иммиграцияга, анан баягы иммиграционный службага может интервьюга барып калганда, ошолор чыгып атпайбы? Жакта аялы бар болуп, биякта аялы жок болуп, тиякта иштеген, аякта иштеген эмесмин. Ошону деген жазып берсеңер, мияка качан келдиңер, качан жумушка орноштуңар, кайсы адресте жашадыңар, ошону да унутуп калсаңар жаман да, кайсы адресте биринчи жашадыңар, кайсы убактан кайсы убакытка чейин деген баарын билип турсаңар, кийин интервьюга жеңил болот. Ато деген тиякта бойдок бала келип атыр, тиякта аялым бар дейт, тиякта аялы бар киши, миякта деген мен бойдокмун дейт. Ошон үчүн деген ежедневник ачып, абдан туура айтып атасыңар, ар бир нерсени тактап, пунктуально жүргөн адамдын мияка келгенде да кененирээк акча алып келип, бир ай иштебей каламбы, ушундай нерселердин баарын ойлогон адамдардын жолу ачык болот да. Закон бузууну баштадыңарбы, аябай оор болот.
Америка деген Америкада чынбы? Ошол сиз айткан Алмат байке абдан жакшы айттыңыз, туура айттыңыз. Ошол кичинекей бир маалыматты сен өзүң байкабай туруп эмес жазып алсаң, мисалы виза алып атканда DS 160та бир жазган нерсени башкача кылып жазып алсаңар, ошол кийин грин картага отказ болгонго дагы себеп болушу мүмкүн. Алмаз байке аябай маанилүү нерсени айтты. Алмаз байке сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Анан убактыңыз болсо уруксат этсеңиз, бул биздин инилер ачкан Дуа кафеге барып биз сиз менен чай ичип дагы мындай агайын иче баардашалы деген сунушуу бар эле. Абдан сонун, сиздерге дагы абдан сүйүнүп калдым. Таанышканыма абдан кубанычтамын. Бул биринчи эле жолу, бул башталышы. Баягы баш акырындан башталат да, анан бир малдан оборот алып машина деле ошентип жүрөт да, оборот болгондо анан бир катуу кеткениңерде жанагы силер азыр карабай жаткан маселелерди карай баштаганда дагы бир жолу келебиз. Албетте. Көрсөтөбүз. Азыр анда бул видеону бүтүрөрдүн астында дагы бир жолу видео эми баягы биздики эме да. Кээ бир журналисттер мындай да, муну айтасың, муну айтпайсың, муну айтасың, муну айтпайсың. Биздики деген эркинбиз да. Бакылдашып, мына көрдүңүздөр ушул жер экен, абдан сонун экен. Мына биз маселени талкуулап койдук. Мекендештер менен ушул жакта маселени талкуулап, эшикти жаап алып, ар бири менен өзү алдынча, эч ким укпайт. Бул деген Нью-Йорктун эмеси го, жанагы үстүнө чыкчы эмес белек акча тилеп. Ар бир мекендеш келгенде ушул жакка чыккыла. Анан дагы эмне бир Америкага келаткан мекендештерге бир эметип койбойсуңарбы? Бир кичине кандай келиш керек, кандай даярданыш керек, эмне оорчулук болот дегендечи. Мына ашып кетсе бир 3 мүнөтүбүз бар экен, айтып койсуңарбы? Азыр эми менин сүйүнгөнүм кыскача айтайын. Сүйүнгөнүм азыр келгендердин көпчүлүгүндө маалымат бар. Аябай көп да маалымат. Маалымат көп болгондуктан, жакшы. Аябай көп болгондуктан маалыматчы. Анан кайсы бири туура же туура эмес деген болуп кетип атат да. Билбей калышат, билбей калышат. Бирок деген көпчүлүгүндө кандай кылыш, эмне кылыш керек маалыматы бар да. Анан жана сиз өзүңүз айткандай эле, эгер биринчи Кыргызстандан чыгып атканда эле жана ежедневник менен баштаса, бир деп туруп, могу документимди алдым. Аяктан келгенде эле жана 194 дегенди береби, же башкасын ошону жазып, качан учту эле, баарын жазып. Себеп дегенде эртең документ тапшырганга башкага аябай ыңгайлуу болуп атпайбы? Ошолоруна так болсо аябай жакшы болмок. Анан көбүнчө Мексикадан өткөндөрдү мен ар дайым айтып келем, тажабайм. Легалдуу жол менен келгенде канча акча алып келсең ошол келет самолеттон түшкөндө. Кыйналбайсың. Мексика менен ошончо эле сумманы алып келгенде, ал Мексикадан ошол сумма кетип калат да. Гостиница тияка бермей, мияка төлөмөй, тамак аш, полицейскийлерге бермей, койотторго бермей, тигүү деп. Анан бул жак келгенде тыйыны жок калып калат. Ошолор кыйналып атат, Ошон үчүн кененирээк келиш керек, айтып болочу дагы уже. Келишинче аябай кененирээк келгиле Америкага. Дилзат айткандай келердин алдында биякты колдон келишинче изилдегиле, баягы таанышыңар көңөрдүк эле болуш керек. Тааныштарга чыгып байланышып бизге деле чыксаңар убакыттын жетишинче биз деле жардам беребиз. Бияка аябай даярдык менен келиш керек, маалымат жагынан. Силерди бияка келгенде эмне күтөт, ошону жакшы билишиңер керек. Көпчүлүктөр Америкага келип алып баягындай Американы башкача элестетип атышат да. Биз эми Америка келерге чейин Голливудтун кинолору аркылуу тааныйт экенбиз да. Голливудтун кинолорунун 99% баягы хэппи энд да, аягы жакшы бүтө берет, аябай бактылуу болуп кете берет. Жашоодо андай болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан Америкага келгенде Алмаз байке айткандай акча менен келгиле, эптеп эле жетип алам деген болбой калат. Көчөдө калып аткан, кыйналып аткан биздин мекендештер көп болуп атат да. Ошондой болбош үчүн баягы бияктан жеңил болуш үчүн бир аз тыйын менен, ресурс жагынан, маалымат ресурс менен чогуу келгениңер абдан туура болот. Жакшы, Азаматсың, силерде эме жокпу, жанагы визитка деп коет го, силер жасат элексиңер. Визитка ошо жасат элекпиз, анткени биз эмкиде жасатып койгула, ар бир мекендешке бересиңер, сарафанный радио менен тарап кете берет. Абдан сонун да, бул реклама экен да, көрсөчү, биз маани берип эмеспиз да. Достор, акыркы минутта калды. Жигиттерге чоң рахмат. Азамат жигиттер, булар деген башталышы. Эң башталышы эле. Эми гүрүлдөйт, эми биздин илерибиз боюнча маалыматтар көп чыгып жүрөт. Адрести бересиңер де, адрес телефонду берип койсоңор, бул видеого да жазып койсок болот, видеонун астына жазып койсок болот. Жолуңуздар жеңил болсун, достор. Рахмат. Келиңиздер Америкага, баар мына мекендештерибиз ушундай компанияны ачып атат, сиздерге абдан чоң жардам берет, Анда мейлиңиздер, анда кеттик бит, Дуа кафеге барып. Мен деген отдельно аяктан өзүнчө дагы видео тартып коем. 3-чү серия деп турупчу. Баягы эс алуу темасы да. Тамак ичүү, атак мындай вопросторду карабайбыз аяктан, Абдан чоң рахмат жигиттер.